Саламатсыздарбы? Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому менен тааныштырууну баштайбыз. Коңшу Казакстандын Уральск шаарындагы көп кабаттуу үйдүн дубалы менен газ түтүктүн ортосуна жылаңач адам кыпчылып калды. Бул тууралуу аталган өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматына таянуу менен жергиликтүү басылмалары жазышты. Маалыматка ылайык өзгөчө кырдаалдар кызматынын куткаруучулары жылаңач адамды куткаруу үчүн барышкан. Жылаңач адам көп кабаттуу үйдүн дубалы менен газ түтүгүнүн ортосунда биринчи жана экинчи кабаттардын ортосуна тыгылып калды деген чакыруу менен куткаруучулар барганда адамды куткарып жарым саатка жетпеген вакыттын ичинде аны чыгарып алышкан. Бишкек шаарынын Агорго жаңа конушунда Honda Accord унаасы толугу менен күйүп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Лышихина көчөсүндөгү турак үйлөрдүн короосунун биринде Honda Accord үлгүсүндөгү жеңил унаа толугу менен күйүп кеткен. Өрт өчүрүүгө бир өрт өчүрүүчү бөлүм тартылып, саат 2:30 чектөөгө алынган. 24 июлда президент Садыр Жапаров коңшу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттик аппараттан кабарлашты. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө Садыр Жапаров Өзбекстандын президентин туулган күнү менен куттуктап, ага күч кубат ошондой эле Өзбекстанды өнүктүрүүгө багытталган иштерине ийгиликтерди каалады. Коңшу Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун уулу Рустам Эмомали Токио 2020 жайкы олимпиада оюндарында медаль уткан тажик спортчуларына батир убадалады. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык олимпиадада алтын уткан тажик спортчуларына Рустам Эмомали дүйшөмбү шаарынан 4 бөлмөлүү батир, күмүш уткандарга 3 бөлмөлүү батир жана коло медаль уткандарга 2 бөлмөлүү батир берет. Мындан тышкары Тажикстан өкмөтү акчалай сыйлык берет. Эске салсак, Тажикстандын олимпиада оюндарына 10 спортчу катышат. 24 июлда тажик жарандары Баткендеги кум мазар участкасында такталбаган аймакта тазалоо иштерин ишембилик жүргүзүп жаткандарга байланыштуу пикир келишпестик жаралып ок атуу орун алды. Бул тууралуу Баткен облустук администрациясынан кабарлашты. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев абалды жөнгө салуу жана чагымчылдыкка жол бербөө боюнча Тажикстандын Согди облусунун аткаруу бийлигинин төрагасы Раджаббой Аманзода менен телефон аркылуу сүйлөштү. Жеринде ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасы менен биринчи орун басары Маруфкан Туллаев баштаган Баткен районунун акими жана облустук тиешелүү күч органдарынын жетекчилери жергиликтүү эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана чыр чатактардын алдын алуу жана болтурбоо боюнча иш алып барууда деп жазылат билдирүүдө. Кыргыз суучулу Денис Петрашов Токио шаарында өтүп жаткан жайкы олимпиада оюндарында 100 метр аралыкка брас стилинде сууда сүзүү боюнча 8 спортчунун ичинен 3-чү орунда келди. Жарандарды руханий адеп ахлактык тарбиялоонун сапатын мындан ары жакшыртуу, элдик каада салттарды кайра жандандыруу, руханий жактан бай жана адеп ахлактуу инсанды калыптандыруу жана өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү максатында президент Садыр Жапаров инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө концепцияны бекитүү тууралуу жарлыкка кол койду. Бишкек шаардык мэриясынын 26 жаштагы кызматкери оңдолуп жаткан жолдон соода түйүндүн ордун сактап калуу үчүн кафенин ээсинен $9000 пара талап кылууга шектелип кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык жаш кызматкер кафенин ээсинен Түгөлбай ата көчөсүн реконструкциялоо долбооруна өзгөртүү киргизип, жолдун боюнда жайгашкан соода объектисин сактап калуу үчүн $9000 өлчөмүндө пара алгандыгы аныкталган. Ал талап кылынган каражаттын жарымын кайтарып жаткан жеринен кармалган. Евро биримдик өспүрүмдөрдү эмдөөгө уруксат берди. Тагыраагы коронавируска каршы Модерна препараты менен 12 жаштан 17 жашка чейинкилер дагы чоң адамдарда эле 4 жума аралык менен 2 доза алышат. Белгилеп кетсек, буга чейин Кытайда дагы 3 жаштан 17 жашка чейинкилерди эмдөөгө уруксат беришкен. Быйыл январдан майга чейин мал экспорттоонун көлөмү 64%га кыскарды. Көрсөткүч былтыркы жылдын ушул эле мөөнөтүнө салыштырмалуу түзүлдү дешти Улуттук статистика комитетинен. Маалыматка ылайык быйыл Кыргызстан жалпысынан 41 миллион сомго 618 мал жеткирсе, былтыр ушул эле убакта 71 миллион сомго 1649 мал экспорттошкон. Кыргызстан бодо малды негизинен Казакстан жана Өзбекстанга экспорттойт. Казакстанда Калашников мылтыгы чогултулат. Бул тууралуу Россиядагы авиа форумда белгилүү болду. Индустрия министрлигинин маалыматына ылайык заманбап ок атуучу куралды АК-12 жана АК-15 сыяктууларды биргелешип өндүрүү августта башталат. Алар Кокшетаудагы коргоо заводунан чыгарылат.
25 июльдан тартып Кыргызстан жарандары Россияга кирүү үчүн ПЦР анализдин жыйынтыгын ковиди жок саякаттайм тиркемеси аркылуу көрсөтүшү керек. Анализ аталган өлкө аймагына киргенге чейин 72 сааттын ичинде тапшырылышы зарал. ПЦР тест тапшыруу үчүн COVID-19 жок саякаттайм тиркемесин App Store жана Google Play интернет дүкөнүнөн көчүрүү керек. Ал тест тапшыра турган жакынкы лабораторияны көрсөтүп берет. Акыркы саатка алынган кабарлардын топтому мына ушундай жаңылыктар менен коштолду. Биздин YouTube каналыбызга катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар. Кийинки саатта угушканча аман болуңуздар.